шаң, көрк жана шаан шөкөт. Бул көйнөктөр кызыл килемде элдин көңүлүн бурдурат. Театр сахнасында көздү уялтат. Алар менен шоу-бизнес жылдыздары концерттерде жана клиптерде өзгөчө көрүнөт. Бардык жагынан кынтыксыз, жарашыктуу тигилген көйнөктөр таң калууга жана суктанууга мажбурлайт. Бул көйнөктөрдү көргөндө алардын автору ким болду экен деп ойлойсуң. Албетте бул Couture бренди. Бирок кимдики? Мындай кайталангыс көйнөктөр казакстандык дизайнер Назым Карпыкованын жана анын керемет жамаатынын эмгегинин натыйжасы. По Каннской дорожке проходили мои... Менин кардарларым Канны килеминен өтүштү. Бул 2016 жыл. Казак абыры. Ал жактан эң мыкты көйнөк үчүн эң мыкты дизайнер катары сыйлык алгам. Лондондо мени мыкты фильм дизайнер катары сыйлашты. Как лучшего дизайнера по фильмам. Бул дизайнерлердин бардык сыйлыктары эмес. Мында грамоталар, дүйнөлүк мода лөктөрүнүн сыйлыктары, кайрымдуулук демилгелерге катышуу үчүн ыраазычылык каттар бар. Жакында эле дизайнер Европа Союзунун эң жогорку мода сыйлыгына татыктуу болгон. Вначале я была в Лондоне. В Лондоне меня наградили. Башында мен Лондондо болдум. Мени Лондондо фильмдердин мыкты дизайнери катары сыйлашты. Анткени көбү өз топтомдорумду негизинен подиумда көрсөтөрүмдү билишет. Бирок мен кино, театр үчүн дагы костюм тиккенди жакшы көрөм. Костюмы для кино, для театра. Это Түркістан театра. Я много отшивала. 5 спектаклей я отработала. Это Махаббат мунарасы. Түркістан театры үчүн 5 спектакльге тигип бердим. Алар Махаббат мунарасы, Коркут, Мағжан, Триптих жана дагы Гамлет, Шекспир, Фауст Гёте жана Мухтар Ауезовдон Кара көз спектакльдер болгон. Ал жакта биз British Festival алкагында ролик көрсөттүк. Анда Казакстандын жери биздин жаратылыш. Ошондой эле биздин ателье жана биздин бардык көргөзмөлөр көрсөтүлдү. Мен Римге дагы чакыруу алдым. Чынын айтсам, эң акырына чейин жана түгүл ошол Оскарды алганда да толук ишене алган жокмун. Анан барганда гана эсте. Оскар сыяктуу ушундай Della Moda деп аталган Европа Союзунун абройлуу мода Оскар сыйлыгын алганымды түшүндүм. Я получила такую престижную награду, как Оскар. Эсти Оскар называется. Della Moda. Көрсө алар мага 1 жыл байкоо жүргүзүп, Инстаграмдан менин жумуштарыма көз салып турушкан экен. Анан мени дизайнер катары көргөзмөгө чакырышты. Аягында мага балким сизди сыйлайбыз деп айтышкан, бирок мен аны Оскар сыяктуу абройлуу сыйлык болоорун билген эмесмин. В конце показа они сказали, возможно, мы вас наградим. Но я не знала, что будет вот такая вот престижная награда, как Оскар. Мен абдан бактылуу болдум, абдан толкундандым. Анткени мага сөз беришкенде ага даяр эмес элем. Бирок мен өз жеримди жакшы көрөрүмдү жана дайыма көрсөткөн колдоосу үчүн апама рахмат айттым. Өз чыгармачылыгымды, өз ишимди, көйнөктөрүмдү, кардарларымды жакшы көрө турганымды айтып, Римдеги баарына ыраазычылык билдирдим. Свою работу, свои платья, клиентам, всех поблагодарила там, в Риме. Там были европейские дизайнеры. Ал жакта европалык дизайнерлер негизинен миландык дизайнерлер болгон. Алар көптөн бери мода өнөр жайында иштеген улуу адамдар эле. Мен Казакстандан бул сыйлыкты биринчи алдым деп ойлойм. Көрсө бул сыйлыкты бир кезде Баленсияга алган экен жана бул мен үчүн абдан баалуу белек. Бирок алар мага мында Миланда жашашым керектигин айтышты. Мен жок, үйгө кетем дедим. Я сказала, нет, я домой. Үйгө өзүнүн башкы мотиватору жана алардын ыраазычылыгы болгон дүйнөдөгү бардык Оскарлардан жогору турган сүйүктүү кардарларына кайтып келет. Назым Карпыкова Алматыда жашайт жана иштейт. Мында кардарлар эч кандай шашылбаган жагдайда чай үстүндө музыка угуп өздөрүнүн каалоосун бөлүшөт. Ал эми Назым жана анын дизайнерлери, бучмачылар жана текмечилер тобу алардын кыялдарын ишке ашырат. Стать дизайнером я мечтала с 5 лет. Я всегда очень много рисовала. Дизайнер болууну 5 жашымда кыялданчумун. Сүрөттү дайыма көп тартчумун. 5 жыл атамдын чоң апасы менен жашадым. Ал үйдө курак көрпөчө, өзүбүзгө төшөк жасачу жана анын Зингер деген эски кол машинасы бар болчу. Алар менден ошол машинанын ийнесине жип саптап берүүнү суранышчу. Жана ошол 5 жыл бою чоң энелерим бизге көйнөк тигип бергенин көрүп жүрдүм. Я все время за этим наблюдала, как мои бабушки шьют для нас, все время платьюшки даже шили. И с того времени, еще помните, фильм был «Просто Мария».
Ошол кезде эсиңиздерде болсо керек, просто Мария деген дизайнер кыз жөнүндө фильм болгон жана ал кезде интернет жок болчу. Үйдө чоң советтик сыналгы бар элем. Биз баарыбыз кечинде чогулуп ошол фильмди көрчүбүз. Менин бала кезимде көргөндөрүм ошол фильм жана чоң энелерим менин дизайнер болушума себепкер болду окшойт. Сделали тот факт, что я захотела стать дизайнером. Ошол кезде Назымга дизайнер болууга уруксаат беришкен жок. Ал университетте эл аралык укук адистигинде окуду. Назымдын атасы кызын дипломат болсо, ар кайсы өлкөлөрдө иштесе, көп саякаттаса деп кыялданчу. Назым дипломат болгон жок, бирок атасынын каалоосун орундатты. Ал дүйнө жүзүн кыдырып, сейрек кездемелерди издейт, өз топтомун көрсөтөт жана өз мекени Казакстан жөнүндө айтып берет. Ал мода дүйнөсүнүн дипломаты болуп калды. После университета я сразу вышла замуж и, посидев в декретном отпуске. Университеттен кийин дароо турмушка чыктым. Бала багып, өргөгө отуруп жолдошума болду, үйдө отура албайм. Мен өзүмдүн биринчи топтомумду түзөм жана сатканга аракет кылам деп айттым. Жолдошум мени колдоду. Бирок бул сөзүмө анча маани берген жок, анткени бул ишти бир аз иштемиш болуп таштайт деп ойлодум. Бирок биринчи топтомду жасагандан кийин мен баардык курбуларымды чакырдым. Кыязы мен көбүрөөк жакшы маркетолог окшойм. Тааныштарымды топторго бөлдүм. Кошуна курбулар, университет, мектептеги курбулар, чоң энемдин, апамдын курбулары деп өз-өзүнчө бөлүп конокко чакыра баштадым. Дасторкон жайдым, 5 бармак жасадым, ар түрдүү десерттерди даярдадым. Конокторду чакырдым, алар келип тамактангандан кийин кийим илгичтеги топтомдорду алып чыктым жана ушундай топтом түздүм. Мени колдоп сатып алгыла деп айттым. Просто на вешалке вытаскивала свои коллекции и говорила: вот я создала вот такую коллекцию, и, пожалуйста, поддержите меня, покупайте. Жолдошум жумуштан келгенде мен толтура акча кармап тозуп алдым жана аларды үйдө декреттик өргөдө олтуруп иштеп таптым. Анда экинчи балам болгону 1 жашта эле. Биздин жаныбызда азык-түлүк саткан дүкөн бар болчу. Ар жолу кирип экинчи кабаттагы дарыканага барсам, анын катарында 20 чарчы метр бөлмө бош турган экен. Мен анан ошол дүкөндүн кожоюну менен сүйлөштүм жана силерге жакын жерде турам жана ал бөлмөнү ижарага алгым келет деп айттым. Ал жерде кыздар олтуруп иштегидей цех кылгым келди. Анан акырындык менен шаардын борборунан жер төлөө бөлмөсүн таптым жана ижарага алдым. Бирок анда сыртында эч кандай такта, жазуу жок эле. Ошол жер төлөөгө кирүү дагы татаал болчу. Бирок мен аны шоурум сыяктуу кылдым. Өзүм туш кагаздарды чаптадым. Үйдөн кресло, диван алып келдим жана ушундай сонун шоурум жасап койдум. Инстаграмдагы жазуулар боюнча мага жазып келе башташты. Андан соң жарым жылдан кийин биз имаратты бөлүп берүүгө алдык. Ал кезде бизде кездеме абдан аз болчу. Жана конструктор кызыбыз жалгыз иштечү. 3 жаш адисим бар болчу. Алар менен акырындап иштешип, бизге кардарлар келип көйнөк тиктире башташты. Начали клиенты к нам приходить, заказывать платье. Назым өзүнүн биринчи буйрутмасын унута элек. Ал шифон көйнөк болчу. Кездеме өтө назик экен. Бир ором материалды бузууга туура келет. Бирок кардарга эң сонун көйнөк чыгарып берет. Мындай кездеме менен иштөөгө өзгөчө көндүмдү талап кылат. Назым жергиликтүү тажрыйбалуу чеберлерден бычууга жана тигүүгө үйрөнгөн. Ал 2018 жылы дизайнердик жөндөмүн жакшыртууну чечет. Ал эми бул ишке бул тармак боюнча эң бай тарыхы бар дүйнөлүк мода борборлорунун бири Парижден башка кайдан үйрөнүүгө болот. В 2018 году, в декабре, я поехала в Париж. Мне посоветовали Аделин. Мен кичинекей кызым менен Парижге бардым жана тааныштардан окутуп үйрөнүү тажрыйбасын бөлүшө турган жакшы жана тажрыйбалуу дизайнер таап берүүнү сурандым. Ошондо мага Аделин Андрени сунуштап калышты. Анткени ал Париждеги биринчи синдикат, абдан зор тажрыйбалуу дизайнер жана Азия өлкөлөрүндө дагы тажрыйба топтогон адис. Өзү да көп окуган экен. Ал 75 жашта жана Париждин борборунда кичинекей бөлмөсү бар. Мен ага кичинекей балам, апам, котормочум менен барып жүрдүм. Я к ней ходила с ребенком, с мамой, с переводчиком.
Дизайнердин айтымында анын брендин 3 өзгөчөлүк айырмалап турат. Биринчиси бул идеалдуу бычуу. Өнүм аялдын дене түзүлүшүнүн бардык өзгөчөлүгүн эске алуу менен чак келет. Экинчиси бул эң кооз жана сапаттуу кездемелер. Дизайнер аларды Италиядан ташып Дубайга чейин дүйнө жүзүнөн таап сатып келет. Ири кездеме фабрикалары өздөрүнүн бренд жаңылыктарын ага жиберип турат. Бренддин үчүнчү өзгөчөлүгү бул трендтерден алдыга жүрүшү. Саякат убагында назым музейлерге жана мода көргөзмөлөрүнө көп барат. Ал цикл менен кайталанган жана узакка сакталуучу мода өңүттөрүн изилдеп жүрөт. Ошондуктан агымды алдын ала сезет жана 2 жылдан кийин келчү моданы бүгүн чыгара алат. Чыгармачылык процессте күтүүсүз чечимдер жана ички туюм дайыма болот. Ошондуктан бренддин өнүмдөрү энергетика боюнча ушундай жеңил жана жагымдуу келет. Наш фокус из-за того, что мы творческие люди, Биз чыгармачыл адамдар болгондуктан багытыбыз, темалар 5 мүнөттө өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы биз ойлонтулган бир топтомду тартып бүтүп аны өндүрүшкө жиберүүгө тийиш болсок дагы маанайга жараша 5 мүнөт ичинде ал көргөзмөгө чейин бир эле жума калганына карабастан өзгөрүп кетиши толук ыктымал. Даже если до показа осталась 1 неделя, мы можем полностью поменять концепцию и придумать новое что-то. Концепцияны толук алмаштырып, темага эч тиешеси жок жаңы нерсе ойлоп табышыбыз мүмкүн. Бирок мен подиумда абдан кооз театралдык кийимдерди эң жакшы көрөм. Көбү биздин өнүмдөрдү даражалуу адамдар үчүн деп айтышат. Красивые, возможно, театральные. Многие говорят, что у нас королевские вещи. Это связано тем, что Бул менен Европага көп барганыма байланыштуу. Ал жактан бардык музейлерди жөө кыдырдым. Музейлерде жалаң королдор, канайымдар, герцогдор, лорддордун сүрөттөрү турат жана алардын кийимине көңүл бурам. Алар кендирге май боек менен тартылган, бирок алардагы ар бир топчу канития саймалары сүрөттөн чыгып кетчүдөй жандуу көрүнөт. на холсте нарисованные маслом изделия, но так смотрится, как будто вот каждая пуговица, каждая канительная вышивка, как будто вот с картины вылазит и как будто оно живое. Мен ошол даңазалуу доордогу кийим-кечектерди көргөндү жактырам жана албетте аны заманбап кийим кылгым келет. Биздин эмгектерди пайдалангым келет. Чындыгында мен дагы эле өзүмдүн ДНКмды, өз багытымды издеп жүрөм деп ойлойм. Бирок мен күтүр болсом дагы, кече көйнөгүн, casual, pret-à-porter, күнүмдүк кийим кече түссөм дагы кандайдыр бир так багытым бар деп ойлобойм. Вечернее платье или я casual, pret-à-porter, что-то вот повседневное. Я думаю, что мы между и можем делать. Биз pret-à-porter жана hot couture абдан көркөмдүү көйнөктөрдү жана спорттук кийимдерди, күндө кийилүүчү жана абдан жеткиликтүү кийим-кечек тиге алабыз жана абдан кымбат кийимдерди, асыл таштар менен кооздогон кийимдерди дагы жасай билебиз. Дорогие очень вещи, чуть ли не с драгоценными камнями. И это мы тоже умеем делать. Бул брендке ийкемдүүлүк чындап мүнөздүү. Тасма тартуу, концерттер жана майрамдык иш-чараларга тыюу салынган коронавирус пандемиясы учурунда дизайнерлер casual жана спорттук кийимдерди түзүүгө адистешип иштешти. Стилдүү жана ыңгайлуу спорттук костюмдар кардарлар арасында хит болуп калган эле. Сырт кийим тигүү да бренддин багыттарынын бири. Негизинен бүрмө, көпшөк, куртка жана экотон тигилет. Дизайнерлер жаныбарларга карата боорукердик мамиледен улам нукура аң териден кийим тигүүгө каршы жана жасалма материалдан жеңил кышкы кийимдерди модага киргизип жатышат. Алматыдагы бул цехтин өнүмдөрүн Германия, Швейцария, Австралия, Америка, Орусияга жөнөтүшөт. Бренддин көркөмдүү көйнөктөрү Канны фестивалында жана эл аралык сынактарда кийилди. Дизайнердин эмгектерин Казакстандын эл артисттери Роза Рыбаева, Макпал Жунусова, белгилүү эстрада ырчылары Маржан Арапаева, Мадина Садбахасова, Зарина Алтынбаева, медиа продюсер Баян Алагузова, Кешу тобунун солисттери жана Казакстандагы көптөгөн белгилүү адамдар туруктуу колдонушат. В принципе, знали про этот бренд до... Биз негизинен бул бренд жөнүндө буга чейин билчүбүз. Ошого жараша иштей баштадык. Топко келерибиз менен таанышып иштедик. Гардеробубуздагы сүрөттөрдүн 95% балким бул бренд. Арунас чынчыл бизге бул бренд менен иштөө абдан жагат. Ыңгайлуу жана абдан кооз. Анткени бул дайым эле боло бербейт. Эгер ал сулуу болсо, сөзсүз түрдө ыңгайсыз. Бирок бул жерде баары бир деп айтууга болот. Можно сказать, что все в одном.
То есть это бывают вечерние красивые платьишки, либо вот такие вот национальные платья, либо это могут быть совсем такие классические. Бул кечки кооз көйнөктөр же мына ушундай улуттук көйнөктөр же бул таптакыр ушундай классикалык шым костюмдар болушу мүмкүн. Башкача айтканда бул жерде универсалдуу түрдө баарын табууга болот деп айта алам. Ооба, эң жаркын долбоорлордон биз акыркы хула хуп ырына тартылган клипти атасак болот. Ошондой эле баары кыска мөөнөттө болгон. Бирок ал жерде образдар абдан татаал, эфирдик адаттан тыш болгон. Биз албетте мындай образдар үчүн бул жерге чуркадык. Аруназ жана баары сонун болду. Үлгүрүштү, баары пландагандай кылып, стилист катары өзү Назым менен чыкты. И стилистом сама выступала у нас Назым. Шоу-бизнести кийинтүү оңой милдет эмес. Назымга элден бөтөнчө буйрутмаларды аткарууга жана жаңы топтомдорду түзүүгө брендтин өнүгүүсүн ынтызарлык менен колдогон тажрыйбалуу дизайнерлер, бычмачылар, текмечилер жана дагы көптөгөн кесипкөй адистер жардам берет. Бул жамааттык эмгек жана модага кызыгуу ар бир өнүмдү кайталангыс кылып жаратат. В команде у нас помимо нас 5 дизайнеров, и каждый дизайнер работает. Бизде жамааттан Назымдан тышкары 5 дизайнер бар жана ар бир дизайнер өз кардарлары менен иштейт. Ар кимдин өз багыты бар. Мындан тышкары бизден кимдир бирөө издеме үчүн, башкасы фурнитура үчүн иштейт. Кээде аралыктан буйрутма түшөт. Кардар өзү келген учурлар болот. Кээ бир кардарлар өздөрү эмне каалаганын түшүнүү менен келет. Башкалары бизден сурайт, кеңешет. Биз эскиз чийебиз, кездеме тандайбыз. Андан кийин бизде биринчи өлчөп көрүү болот. Экинчи чактап көрүү жүрөт. Жекече буйрутмалардан тышкары биз массалык буйрутмаларды кабыл алабыз. Театр үчүн 300 даана өнүм тигип бердик. Бир айда 300дөн ашык өнүм тиккен учурлар болду. Мындан тышкары казакстандык артисттердин клиптери үчүн кийим-кечек тигебиз. Жакында эле Луинага тиктик, Кешу тобуна тиктик. Кино үчүн да көп тигебиз. Сиситай, Пышка, ар кандай медиалар болот. Үйлөнүү үлпөтү үчүн да буйрутма беришет. Өз тажрыйбамдан айта алам, биздин кардарлар улам көбүрөөк жакшы, кызыктуу кийимдерге буйрутма бере башташты. Улам көбүрөөк сайма, көбүрөөк түстөр, ар кандай фасондор тигилип жатат. Алар бири-бирине окшобойт. Это различные фасоны, то есть одно не похоже на другое. Я очень рада, что я работаю такими талантливыми людьми, которые могут... Мен биздин жамаатта ушундай бөтөнчө кооз өнүмдөрдү түзө алган ушундай таланттуу адамдар менен иштеп жатканыма абдан кубанычтамын. Менин артымда жана катарымда ушундай өнөрлүү адамдар тургандыктан азыр эч коркпой чет өлкөлөргө чыгып, долбоорлорду жана көргөзмөлөрдү уюштура алам. Көпчүлүк дизайнерлерде иштен чарчап, чаалыгуу же эргүү жок учурлар кездешет. У многих дизайнеров вообще есть такое, типа как выгорание или нет вдохновения. Но за 10 лет у меня никогда вот такого случая не было. Бирок менде 10 жыл ичинде иш оңунан чыкпай калган же ишке көңүл келбей калган учурлар болгон жок. Менде дайыма эргүү бар, мен чарчап чалыкпайм. Өзүмдү дайыма ат үстүндө жүргөндөй сезем жана азыр мага телефон чалып, бир жумадан кийин айга келип топтомуңузду көрсөтүңүз деп айтса, балким ал жака өз топтомумду көрсөткөнү учуп бара алам. И туда полечу показать свою коллекцию. Балким жакынкы мезгилде айга жетпесе дагы брендтин дүйнөлүк алыскы мейкиндикти көздөгөн планы бар. Дизайнер Астанада жана Казакстандын башка шаарларында ателье ачкысы келет. Андан араб өлкөлөрүндө жана Европада мода аренасына кошулгусу келет. Кыялдануу чек араны билбейт эмеспи? Андыктан Назым ар бир көйнөк дүйнөнүн ар түрдүү булуң бурчунда өзү жөнүндө айтып бере алат деп ишенет. На данный момент, чтобы масштабироваться, я думаю, у нас осталось вот год-два. Азыркы учурда бизде өндүрүштү кеңейтүү үчүн 2 жылдай убактыбыз калды. Аллах кааласа биз башка өлкөлөргө жайылтабыз. Бул ишке ашат, бирок бул үчүн дагы абдан зор көлөмдүү инвестициялар, акча каражаты, колдоо, дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн керектүү документтер, сертификациялоо, лицензиялоо талап кылынат. Ушундай чоң кеңири колдоо керек. Мен кандайдыр бир жаңы концептуалдык бренд түзгүм келип жүрөт. Мне хотелось бы создать еще новый какой-то бренд концептуальный. Он будет для... Ал элден өзгөчөлөнгөндү сүйгөн, алдыда жүргөн, эч жерден сатып алууга мүмкүн болбогон, балким ачык, эркин үлгүдөгү эң жаңы мода багытындагы кийим-кечекти жакшы көргөн, аларды эксперимент кылып көргөндөн коркпогон массага арналат.
совсем молодое направление. Мен ушундай авангарддык эксклюзивдик жаңы жаштар брендин түзүүнү жана аны абдан белгилүү кылууну ойлонуп жатам. Эксклюзивный я хотела бы создать такой новый молодежный бренд и сделать его тоже очень популярным. Ой, биздин юбка качан даяр болот? Кандай жеңдерди колдонобуз? Кесилген жалтырактарды жасайбыз. 3 кабат болот. Цехте кызуу талкуу жүрүп жатат. Дизайнерлер чыгармачылык жигердүү, балким алар кызыктуу жеке буйрутманы же алдыда турган топтомду ойлонуп жатат. Жаңы сезондо эмне мода болушу мүмкүн? Ал торчо, ала жол, шабдалуу өңдүү жана кызыл түс, кежуал костюмдар болорун дизайнерлер айтышат. Бирок мода адистери түсү ыңгайлуу жана жарашыктуу кийим дайыма модалуу болорун белгилешет. Как будто бы пишем роман, песню выпускаем, и оно станет хитовым или не станет. Биз роман жазып, ыр чыгарып жаткандайбыз. Жана алар хит болобу же жокпу белгисиз. Дайыма ушундай толкундануу бар жана болуп келет. Биздин мода индустриясы абдан алдыда өтө тездик менен өнүгүп жатат деп ойлойм. У нас очень много молодых талантливых дизайнеров, которые уже продаются за рубежом, да, они там очень актуальны. И... Бизде чет өлкөлөрдө суроо талап жаратып жаткан жаш таланттуу дизайнерлер абдан көп. Алар аркылуу дүйнө эли Казакстан жөнүндө, казакстандык дизайнерлер жөнүндө билишет. Мен эл аралык көргөзмөлөргө катышканда жана подиумдарга чыкканда бизде таланттуу дизайнерлер абдан көп деп айта алам. Дизайнеров у каждого есть свое ДНК, свой почерк, и у нас очень разные дизайнеры. У каждого есть свое четкое. Ар биринин өзүнүн ДНКсы, өзүнүн иш ыкмасы болот. Бизде дизайнерлер абдан ар түрдүү. Ар биринин өз көз карашы, табити бар. Алардын баардыгы бизге алып келишет жана көрсөтүшөт. Менимче 5 жылдан кийин бир нече казакстандык дизайнерлер дүйнөлүк рынокко ушундай масштабтуу базарга чыга алышат деп ойлойм. Алардын өнүмдөрү люкс брендтер менен бардык соода борборлорунда турат. Бул менин казакстандык мода өнүксүн деген ой менен алдыга койгон максаттарым, кыялдарым, каалоо тилектеримдин бири. Биздин аялдар бизди ушул багытта колдошту. Наша казахстанская мода развивалась, и, конечно, наши же женщины в этом нас поддерживали.